Мамлекет башчы Садыр Жапаров президенттик кызматка киришкенине туура 1 жыл болду. Ал өзүнүн инаугурациясында жаңы тарыхтын барактарын чогуу жаратууга токтолгон. Жаңы Кыргызстан өткөнүнө сыймыктанган, азыркы жашоо турмушуна канаттанган, ал эми келечекке оптимизм менен караган эркин жарандардын өлкөсү болууга тийишели. Бүгүнкү күндө аткарылып жаткан иштер ушул максаттарга багытталууда. Биздин максат мыйзамдын диктатурасы өкүм сүргөн, адилеттүүлүк үстөмдүгү салтанат курган алпейим коомду куруу. Бул мүдөлөрдү орундатуу үчүн биринчи коомдук саясий абалды турукташтырып, бардык иш-аракеттерди мыйзам менен чечип, укуктук талаага кайтарууга кадам жасалды. Президент Садыр Жапаров 30 жылда чирип бүткөн натыйжасыз мамлекеттик системаны 1 жылда тартипке салды. Кимдин эмнеге жооптуу экени белгисиз болгон парламенттик президенттик башкаруудан бардык жоопкерчиликти өзүнө ала турган президенттик башкарууга өттүк. Жалпы элдик добуш берүүдө кабыл алынган конституцияга президент 5 майда кол койгон. Эми президенттин биринчи жылдыгынын жарымысын ошол кабыл алынган конституциядагы нормаларды ишке ашыруу, мындай конституциялык реформа десек болот. Анткени ошол конституцияга ылайык көптөгөн мыйзамдарды, кодекстерди жана башка актылардын баарын ошол референдумга ылайык биз жана конституцияны кабыл алгандан кийин ошого дал келтириш керек болчу да. Көптөгөн мыйзамдарды жокко чыгарып, көптөгөн жанакы мамлекеттик институттарды ишин тактоо иретинде, жанакындай дайындоо иретинде. Саясий реформалар жергиликтүү шайлоо, парламенттик добуш берүү менен коштолуп, баары 1 жылда аягына чыгарылды. Бул иш-аракеттердин ыкчам аткарылгандыгына башка өлкөлөр таң калып жатканын айтышат саясаттануучулар. Негизинен мындай да, бул маселени салыштырмалуу деле карасак болот. Мындай кризисти биз Казакстанда дагы байкадык. Кандай мындай трагедия менен бул маселе болуп кетти. Эми негизинен мынтип айтсак, салыштырмалуу Кыргызстанда жалпысынан айтканда мындай ушу 1 жылдык мөөнөттө мындай системаны тынчтык жолу менен бир калыпка алып келүү бул чоң жетишкендик десек жаңылбайбыз. Биринчи кезекте элдин депутаттарды азайтуу талабы аткарылып, жогорку кеңешке мурдагыдай 120 эмес 90 депутат шайланды. Эң башкысы элдин эркин тандоосу орундалып, талапкерлердин ар бирин шайлоочу өзү тандап алды. Муну менен президент партиялык тизмедеги алдыңкы орундарды сатып алып, бизнес жасоо практикасын жайылткан алдамчы системаны жойду. Парламенттик шайлоодо өзү айтты. Мен шайлоого баягы административ жактан эч кандай басым болбойт. Биз өзү да баскан турган жеринде айтып атты, бүт аткаруу кызматында иштегендерге да айтып атты, шайлоону таза өткөрөлү. Таза өткөрөлү, эч кандай басым болбосун, ар кандай подкуп, андайлар подкуп болобу, сатып алабы, ошого каршы туралы деген чакырыктарды таштады, ошону ишке ашырды. Ошонун негизинде 28 ноябрда шайлоодо 6 партия келди да, мындай айтканда. Оппозициясы да келди, позициясы да келди. Саясий реформалардын соңку этабы дал ошол парламенттик шайлоо менен жыйынтыкталып, Кыргызстан Борбор Азиядагы эң бир демократиялык принциптерди бекем карманган, тышкы саясатта көп векторлуу багытынан тайбаган өлкө ойдон калды. Мамлекет Америка, Европа, Азиянын өлкөлөрү менен өз ара урматтоонун негизинде кеңири кызматташууга умтулууда. Президенттин Россия, Казакстан, Өзбекстан, Түркия, Түркмөнстанга иш сапарларынын натыйжасында бир нече биргелешкен инвестициялык фонддор түзүлүп жатат. Күзүндө Түркиядан көптөгөн инвесторлор келип, мына жакында дагы Индиядан да келип кетти. Эми ушул бул эмнени билдирет? Биздин ошол рынок ошол башка инвесторлорго ачыктыгын жана мамлекет тарабынан, президент тарабынан кепилдик берилгендигин билдирип атат да. Ошол эле учурда сатыш керек, пайдасы жок деген ишканаларга президент катуу талап коюп, ири өлчөмдө киришеге чыга башташты. Мисалы, Манас аэропортунун таза киришеси 3 миллиард сом, Кыргыз темир жолу 1 миллиард 600 миллион сом киреше тапты. Ушундай мамлекеттик мекемелердин катарында Дастан заводу Мегаком компаниясы бар. Көп организациялардын баары пайда менен чыгып атат. Демек, ал жерде коррупциялар жоюлуп атат деген сөз. Коррупциялык схеманы жокко чыгарып атышат, талкалап атат деген сөз да. Буга чейин пайдасы жок, дефицит менен чыгып аткан нерселер азыр кайра пайда менен чыгып атат да. Муну айтканда айтат элем, бул коррупцияга каршы күрөш жүрүп атат.
значит тазалануу жүрүп атат деп ойлойм. Бул да болсо баягы жетекчиликтин, башкаруунун бир жакшы жолдору деп ойлойм. Президент өткөн жылы 100 киловатт-сааттык лимит боюнча убадасын толук аткарып, бийик тоолуу жерлерден атылган чектөө таптакыр алынды. Бүгүнкү күндө 110 000 аялуу Катмарда жашаган үй бүлөгө электр энергиясына болгон тарифтер арзан, киловаттына 50 тыйындан эсептелип берилүүдө. Начаты серьезные реформы в сфере энергетики, потому что есть понимание, что энергетика полностью завалена там. Энергетика тармагы абдан карызга батып калган. Ал доллар оңдоо иштерине деген шылтоо менен кредиттер алынып, акчалар тармакка жумшалбастан уурдалып, бул секторго салынбай келгендиктен энергетикалык компаниялардын карызы 137 миллиард сом болуп кеткен. Аталган жаатта олуттуу реформа башталды. Ошондой эле президент жер тилкелерин трансформациялоо тууралуу мыйзамга кол коюп, 10 000 деген үй бүлөнүн көптөн бери чечилбей келген маселеси чечилди. Жыйынтыгында борбордун айланасында жашаган жарандар каттоого туруп, балдарын бала бакчага берип, медициналык жана башка мамлекеттик кызматтарды ала башташты. Коррупцияны жоюм деп, алар боюнча иштеп атат, мектептер салып атат, ак өргөнүн, кызыл китебин, анын чечип берем деп атат. Мен президенттин ушул убакытта өз убадасын аткарып атканын көрүп турам. Аябай жакшы эле иштер кетип атат, биз убакыт беришибиз керек. Көрүнүп атат, кылып атат иштерди, көрүнүп атат. Буюрса жакшы болот. Алдыда өлкөнүн өнүгүшү үчүн аткарыла турган иштер арбын, экономиканы калыбына келтирип, бюджетти кескин көтөрүү милдет турат. Айпери Самат кызы, Есен Турабыкеев, Ала Той 24.